Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар, кутман күнүңөр менен барыңарга ден соолук жана эң сонун ийгиликтерди каалайм. Адабият боюнча гимназиялык компонент. Бүгүн 7 айынын 14-ү күнгө шемби. Бүгүн сабактын темасы тамсилдер. Сегодня наша тема басни. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи, тамсилдер жөнүндө маалымат алабыз. Первая цель — это получим информацию о басне. Экинчи, сүйлөө кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Вторая цель наша — развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, адамдык жакшы касиеттерди баалоого үйрөнөбүз. Значит, третья цель — учимся ценить хорошее качество человека. Демек, биз максатты билдик бүгүнкү сабактан. Эмесе, өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жана эске салуу дейт. Демек, повторение по прошлой теме. Эстейли, кана чогуу эстейбиз. Окуйбуз, ичиңерден жооп бергенге аракет кыласыңар. Элдик чыгармалар деп кандай чыгармаларды айтабыз? Что такое народное произведение? Элдик чыгармалар канчага бөлүнөт, балдар? Насколько делится народное произведение? Табышмактар кандай чыгармалар? Загадки — это какие произведения? Эстеп атасыңар, ойлонуп атасыңар го. Кийинки, жаңылмачтар адамдарды эмнеге үйрөтөт экен? Чему учат скороговорки человека? Акыркы макалдар кандай чыгармалар? Бизди эмнеге үйрөтөт? Пословица — это какие произведения? Они чему учат? Эмесе, биз өтүлгөн теманы бир аз эсибизге салдык. Кайталадык дагы. Анда жаңы темага көңүл бургула. Демек, бүгүн жаңы тема, новая тема бул эмне экен? Тамсилдер. Тамсилдер кандай которулат экен? Басни дейт. Эмесе, карагыла балдар, чогуу окуйбуз, жакшылап туруп көңүл бургула. Бүгүн биз эмне жөнүндө билебиз азыр? Карагыла. Биринчи, биз тамсилдер жөнүндө маалымат алып көрөлү. Тамсил акыл насаат түрүндөгү жана сатиралык мүнөздөгү ыр түрүндө жазылган чакан чыгарма. Каармандары адамдар эмес, алар жаныбарлар, өсүмдүктөр. Чыгарма турмушту каймана аллегориялык түрдө чагылдырат жана адамдардагы ошондой эле коомдогу кемчиликтер шылдыңга алынат дейт. Мисал келтирели. Мисалы, түлкү десе, биз ку же митаам кишини, адамды түлкү деп айтабыз. Жоош. Жоош деген сөздү кой деген сөз менен түшүндүрө алат экенбиз. Кой бул жоош, момун адам. Эшек бул кандай адам? Эшек бул аңкоо же келесоо. Карышкыр бул канкор. Арстан бул күчтүү адамды айтабыз. Коён бул коркок. Жана башка көп түрлөрү бар экен. Салыштыруу иретинде айтылып атат да. Эмесе, карагыла, белгилүү тамсилчилер булар кимдер экен? Грециялык Изоп бар, балдар. Римдик Фёдор, Россиялык Иван Андреевич Крылов, Демьян Бедный. Булар дүйнөгө белгилүү тамсилчи акындар. Тамсил жанрын баштаган, балдар, бул грециялык Изоп болчу, балдар. Демек, тамсил кимден башталган экен? Изоптон башталган. Ал эми биздин кыргызстандыкчы, кыргызстандык бул Тоголок Молдо белгилүү тамсилчи. Медин Алыбаев, Райкан Шукурбеков,
Мұхтар Борбоғұлов жана Жапарқұл Алыбаев сияқты ақын жазушылар бар. Емесе, орысша біраз айтып көрейін да, қарағылам, сілерге түсінікті болсын үшін. Емесе, басня – небольшое произведение, написанное в форме стихов, нравственного и сатирического характера, балдар. Герои не люди, они животные, растения. Произведение символически, аллегорически отражает жизнь и высмеивает недостатки людей, а также общества. Мисал келтірелі. Мисалы, пример приведем, да, например. Лиса – это какой человек? Хитрый, дит. Хитрый человек. Баран – это добрый. Ослик – это глупый. Волк – жестокий. Лев – сильный. А заяц – это ким екен? Трусливый же трус. Бұл кім екен? Қойон екен. Қойон бұл заяц екен. Емесе, белгілі тамсильшілер, как переводим? Это известные писатели басни деп айтсақ болады екен. Это из Греции Эзоп, балдар, из Рима Федор, из России Иван Андреевич Крылов и Демьян Бедный, из Кыргызстана это Тоғлық Молдо, Медин Алыбаев, Райқан Шукурбеков, Мұхтар Борбоғұлов и Жапарқұл Алыбаев. Они, балдар, ақын жазушылар, мы понимаем, это поэт-писатели. Значит, наши Алыбаев, Шукурбеков, Борбоғұлов, Алыбаев еще, Жапарқұл Алыбаевтар, они поэт-писатели. Емесе, тамсил жөнінде маалымат алдық па? Емесе, қарағылашы сүреттерді қарайбыз. Қарағыла, Эзоп. Эзоп қаяқтан екен, балдар? Грециядан. Федор бұл Римден екен. Әлемі Россиядан кімдер екен? Крылов жана Бедный бұл россиялық тамсилчилер. Емесе, Қырғызстандықын қарап көрелі. Қырғызстанда қарағыла бірінші Тоғлық Молдоны көріп тұрасыңар. Медин Алыбаевты, Райқан Шукурбековты, Мұхтар Борбоғұловты көріп тұрады екен біз. Демек, бұл біздің қырғыз тамсилчи ақын жазушылар. Емесе, біз бүгін Ешек менен бұлбұл деген тамсилді оқып көрелі. Ешек менен бұлбұлды жазған бұл кім екен? Тоғлық Молдо. Ешек менен бұлбұлды қантып қотыр откен біз? Осел и соловей дейді. Емесе, жақшылап көңір бұрғыла. Балдар, чоғу оқой боз. Бұл сілерге үйге тапшырма болады. Мен қотыр бойым. Сілер өзіңер қотыр осыңар. Шындыңыр бі? Емесе, жақшылап ұғалы, қарағыла. Ешек менен бұлбұл. Осел и соловей. Тоғлық Молдо. Қанаттуулар, жаны барлар чоғылды. Алар бұлбұлдың үнін ұғып, сынашмақ болышты. Ешек қалыс. Значит, жүрі кем екен? Ешек болып шайланды. Бұлбұл ең қоз, соның үні менен бардық нәрселер, жаны барлар, өсімдіктер, жаратылыш, жыл мезгілдері жөнінде ең соның үні менен ырдап жатты. Уққандар өзгөчө ыраазы болып уғышты. Ақырында сөз кезегі қалыс болған ешекке келді. Анда ал. Оққылайым не деп айтады екен? Рас. Бұл жақшы сайрады. Айтпағаны қалбады. Чынын айтсам бирок, үні қороздықына оқшошқан жоқ. Менің тілімге алса, қороздон өнер үйрену үшін дағы бір жыл оқуға барса, болор эле, деді ешек дейді. Ей мақо, бұл ешек емес, ешектей кесеп емес. Сенің бұл айтқаның бізге есеп емес.
деп көпчүлүк наалат айтып калды, эшекти айдап жолго салды. Демек, түшүндүкпү балдар? Бул жерде эшек деп ким жөнүндө айтылды, а булбул дагы эмне жөнүндө айтылды? Демек, бул жерде эшек менен булбул аркылуу эмне жөнүндө жана кимдерге тиешелүү нерселер айтылды? Өзүңөр үйдөн которосуңар. Түшүнүктүүбү балдар? Менимче түшүндүңөр. Карагыла, сүрөттү карагыла. Эшек менен булбул. Сүрөттү карайбыз. Осел и соловей дейт. Эшекти көрүп турасыңар. Демек, эшек бул калыс, жюри дейт. Соловей бул эмне экен бул? Бул ырчы. Укмуш ырдаган ырчы адам жөнүндө айтып турат экен. Ал эми калган тургандар аюут. Бул жерде дагы эчки да бар экен, жетеке деп айтабыз. Андан ары коён да бар экен, дагы жана башка көп жаныбарлар бар болчу. Алардын бардыгы булбулдун үнүн угуш үчүн келишкен. Калыс ким болуп шайланган экен? Калыс бул эшек калыс болуп шайланып, акырында эшектин булбулга айтып калыстыгын билгизип турган жери. Демек, бул биздин текст боюнча тартылган сүрөт. Эмесе, үйгө тапшырма алабыз. Карагыла. Биринчи эмне кылат экенсиңер? Текстти окугула, которгула. Значит, домашнее задание-то первое. Прочитайте текст и переведите. Экинчи, Вендин диаграммасын жасагыла балдар. Менимче силер билесиңер. Сабактарда жасап жүргөнсүңөр. Мында эшек менен булбул жөнүндө болот. Значит, балдар, мы знаем, как делается диаграмм Вен. Сделайте диаграмму Вен, балдар, по ослу и соловью. Үчүнчү, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла, которгула. Новые слова запишите в словарный тетрадь и, конечно, приведите перевод менен. Түшүндүкпү балдар? Менимче, бүгүнкү сабактан биз жакшы маалыматты алдык. Менимче, жакты деп ойлоймун. Ошондуктан бардыңарга рахмат айткым келет. Бардыңарга ийгилик. Эмесе, көрүшкөнчө. Жакшы калгыла.